Бүгүн Талас шаарында ички иштер кызматынын ардагерлери арасында уюштурулган бильярд боюнча достук мелдеш башталды. Иш-чарага облус башчы Нурлан Дарданов катышып, оюнчуларга ийгилик каалады. Областагы коомдук саясий иштерине да активдүү катышып келесиздер. Жаш мына милиция кызматкерлерине өсүп келаткан муулдарга жакшы насааттарыңыздарды айтып дайыма ушундай дайыма активдүү катышасыздар. Башка ардагерлер караганда сиздер мындай иш-чараларга көп катышасыздар, мен байкап жүрөм, билип жүрөм. Ушул калыбыңыздардан жазбай дайыма активдүү болуп иштеп жүрөңүздөр, жаш муулдарга тарбияңыздарды берип, башыңыздардан өткөн окуяларды, тажрыйбаңыздар менен бөлүшүп, ушул кыргыз милициясына көптөгөн салымыңыздарды кошо бериңиздер. Баарыңыздарга кааларым ийгилик, ден соолук. Бүгүнкү оюнда күчтүүлөр жеңсин. Мелдештин башкы максаты жумуш менен эс алууну айкалыштырып, спортко да көңүл буруу болуп саналат. Жыл сайын өтүп турчу спорттук оюндарга ички иштер кызматында эмгектенген ардагерлер активдүү катышат. Бул биздин областта бир эле ушу эгемен күндө эмес, бир жылда 3 жолу болуп турат. Жазында улуу жеңиштин урматында Спартакиада бир 100тен ашык ардагер, күзүндө болсо милицияга карата дагы ошо 100тен ашык ардагерлер 3-4 спорттун оюну менен ойношот. Ал эми ушу жылда эгемен күнүнө карата биз уже бильярд оюнун уюштурабыз. Областтан келген 8 команда азыр ушул жерде өздөрүнүн күчүн сынашып атат. Муну биздин максатыбыз ардагерлер дайыма кыймылда болсо экен, ден соолукта болсо экен, биримдикте болсо экен, достукта болсо экен, анан ортобузда дайыма ынтымак болуп, эл менен аралашып жүрсөк деген негизги максатыбыз ушул. Мелдешке жалпысынан 8 команда катышып, оюн кызуу башталды. Бул жылы дагы мелдешке бильярд оюндарына кызыккан ардагерлер катышып, оюндун жүрүшүндө калыстар көз салып турду. Биздин баягы ички иштер органдарынан чыккан ардагерлерге кылган камкорлук болуп эсептелет. Алардын ден соолугуна карата кылып атабыз. Бул эми келип жолугушуп, ар кандай нерселерди уюштуруп, ден соолуктарын сурап, бири-бирибизден кабар алуу эле максатында ушундай иш-чараларды кылабыз жыл сайын. Бул жерде өзүңөр көргөндөй бүт 4 район, 1 шаар, 1 область, анан кийин күзөт бөлүмдөрү катышып отурат. Буюрса, мындан кийин дагы башка күч органдарын дагы катыштырууга аракет кылалы деген баягы ниетибиз бар. Ар бир оюнда баягы жеңүүчүлөр болот, жеңилүүчүлөр болот дегендей ошондой болсун, бул күчтүүлөр жеңсин. Мелдешти өткөрүүдөгү негизги максат жаамат ичиндеги ынтымакты чыңдап, ардагерлердин көңүлдүү эс алуусун уюштуруп, майрамдык маанай тартуулоо болуп саналат. Рыскелди Музратбек уулу, Бекжан Жумабек уулу, Талас шаары.